Саламатсыңарбы балдар? Мекен таны сабагынан өтөбүз. Мекен таны сабагынан өтө турган темабыз жаратылыш кубулуштары. Сабагыбыздын максаты өсүмдүктөрдүн өсүп өнүү процессин түшүнөсүңөр, эс тутумуңарды, көңүл буруңарды, элестетүүңөрдү өнүктүрөсүңөр, жаратылышка карата сүйүү сезимге калыптанат. Эми мен силерге мындай суроо берейин. Bir жылда канча ай бар? 12 ай бар. Санайбыз. Сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь, январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август. Азыр болсо балдар, апрель айы. Кийинки суроо. Bir жумада канча күн бар? 7 күн бар. Санайбыз. Дүйшөмбү, шейшемби, шаршемби, бейшемби, жума, ишемби, жекшемби. Кийинки суроо. Bir жылда канча мезгил бар? 4 мезгил бар. Күз, кыш, жаз, жай. Азыр болсо балдар, жаз мезгили. Азаматсыңар балдар. Мынакей сүрөттө күндүн сүрөтүн көрүп атабыз. Күн баарыбызга, адамдарга, өсүмдүктөргө, жаныбарларга өзүнүн нурун берет. Түн батканда асманга ай жылдыздар чыгат. Түнкү убакыт бизге эс алууга берилет. Бизди курчап турган жаратылыш, жаныбарлар, адамдар укташат. Кийинки сүрөттө алманын, өрүктүн сүрөтүн көрүп атабыз. Өрүктүн данеги жерге түшүп калган эле. Күндөрдүн биринде андан кичинекей чырпык өсүп чыкты. Көп убакыт өттү. Ал өсүп чоңоюп, чоң дарак болду. Жазында аппакай гүл ачып, жайда сары кызыл өрүк болуп мөмөлөдү. Өрүктүн, шабдалынын, кара өрүктүн, алчанын мөмөсүнүн ичинде данеги бар. Данектен бак өсүп чыгат. Аны бакпан бапестеп өстүрөт. Балдар, кийинки жыл мезгилдерин табабыз. Декабрь, январь, февраль. Кыш мезгили. Кычаган кышта дарактардын бир да жалбырагы калбастан баары күбөлүп түшүп, сууктан үшкөн бутактар бүрүшүп калат. Кар жаап, дарактар ак бойго боелгондой кооздукка бөлүнөт. Кышында жаңы жыл болот. Кыш мезгилинде бир гана жалбырагы жашыл бойдон сакталган арча бар. Аны токойдон алып келип, ар кандай оюнчуктар менен кооздоп, кооз балаты жасашат. Кийинки мезгилди табабыз. Жаз мезгили. Айылына чөйрө жап-жашыл болуп, бак дарактар гүлдөйт. Жазында алгач кар алдынан байчекей гүлдөп чыгат. Ар кандай гүлдөр жайнап, көз жоосун алып, гүлдөп өсөт. Кийинки мезгил жай мезгили. Абанын абдан ысык убагы жай мезгили. Бул учурда бак дарактардын жалбырактары абдан сонун жана ажайып кооз көрүнөт. Мөмө жемиштердин баары ушул мезгилде бышат. Күз мезгили. Жайкы ысык кайтып, күн салкын тарта баштайт. Бак дарактардын көлөкөсүндө уктоо же эс алууга болбойт. Себеби üşүйбүз. Күзгү жалбырактар жашыл өңүн өзгөртүп, сары түстө болушат. Мөмө жемиштердин баары бышып, түшүм айран башталат. Эмесе балдар, кийинки видеону көрөлү. Эмне үчүн жер жүзүндө жыл мезгилдери алмашат? Эмне үчүн кыштан кийин жаз келет, жаздан кийин жай, жайдын артынан күз, андан кийин кайра кыш келет?
Биздин планета күндү тегеренип айланат. Күн жарык жана жылуулук берет. Жер күндү айланып жаткан маалда өз огунда да айланат. Айлануунун огу кичине жантайып турат. Ошондуктан жыл мезгилдеринин алмашуусу жүрөт. Жер шарынын ортосунан экватор өтөт. Бул жерди тең экиге бөлүп турган түз сызык. Бул бөлүктөр жарым шарлар деп аталышат. Жер жүзүнүн үстүңкү бөлүгү түндүк жарым шар, ал эми төмөнкү бөлүгү түштүк жарым шар деп аталат. Жарым шардын күнгө карап турган жагында жай, ал эми карама каршы тарабында кыш мезгили болот. Биз түндүк жарым шарда жашайбыз. Июльдан августка чейин түндүк жарым шар күндү карап жантаят. Ага күндүн нуру түз тийип жылуу, күн узарат. Ошондуктан бизде жай мезгили болот. Түштүк жарым шарда бул учурда кыш. Декабрдан мартка чейин бизде кыш. Бул мезгилде түндүк жарым шар күндөн алыс болуп, күндүн жылуулугун жетиштүү ала албайт. Түштүк жарым шарга күн тийип тургандыктан бул учурда жай мезгили болот. Марттан сентябрга чейин түндүк жана түштүк жарым шарлар күндөн бирдей алыстыкта болуп, аларга күн бирдей тиет. Ушул учурда бизге жаз жана күз келет. Түндүк уюл менен түштүк уюл жер жүзүнүн эң муздак аймагы. Жердин огу жантайыңкы жайгашкандыктан күндүн нурлары дайыма уюлдарга кыйгач тиет. Ошондуктан ал жакта дайыма суук. Эми балдар, мен силерге Данек деген ырды окуп берейин. Кичинекей Данекти ким дүйнөгө жаратты? Бак. Бак бутагын селкинтип, ким туш-тушка таратты? Жел. Ал Данекти агызып, ким качып баратты? Суу. Данек ачка болгондо ким ичирди тамакты? Жер. Ал Данекти кайрадан ким даракка айлантты? Күн. Кекилейин балдар, кумурска денеге өнүгүүсүн жасап алалы. Кумурскалар ойгонду эки колубуз менен эки көзүбүздү ушалайбыз. Колубузду өйдө көтөрөбүз. Кайрылды түшүрөбүз. Кумурска болуу эң жакшы. Эки бутубуз менен секиребиз. Досторубузга барабыз, чогуу эс алабыз. Бири-бирибизди кучактап, салам беребиз. Чогуу секиребиз. Дайым бирге болобуз.